Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили 3-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакып Бековна. Баарыңарга жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз балдар. Маанайыңар баары жакшы болуш керек деп ойлоймун. Немесе сабакты баштасак жана сабактын темасы менен таанышсак балдар. Бүгүнкү сабактын темасы этиштин келер чагы. Биз өткөн сабактарда этиш тууралуу жалпы маалымат алганбыз. Кыргыз тилинде сөз түркүмдөрүнүн ичинен зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч жөнүндө жалпы маалымат алып келип, ар бири кандай кызмат аткарар жөнүндө дагы билгенсиңер. Ал эми этиш кыргыз тилинде сөз түркүмү катары кыймыл аракеттин ар кандай кырдаалын, ар кандай түрүн көрсөтөрүн дагы жалпы маалымат алып кеткенбиз. Эми ошол этиштин кыймыл аракети кандай учурда кандай болуп өткөндүгүн билдириш үчүн бизге этиштин чактары керек деп айткан болчубуз. Эгер билсеңер, этиштин канча чагы бар экени жөнүндө да сөз жалпы маалымат берип кеткен. Кыргыз тилинде этиштин негизинен 3 чагы бар деп айтабыз. Этиштин келер чагы, учур чагы, өткөн чагы деп кыймыл аракетти ушулар аркылуу, чактар аркылуу биле биз балдар. Бүгүнкү темабыз мына этиштин келер чагы. Эгерде иш дептерге жазабыз десеңер, иш дептериңерди ачып, бүгүнкү теманын, сабактын темасын жазып алсаңар болот. Анда эмесе бүгүнкү сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү сабактын максаты заттын кыймыл аракетин билдирген сөз түркүмү этиш экенин билебиз. Этиштин 3 чагы бар экенин билебиз. Сүйлөм аркылуу этиштин келер чагын катыштырып сүйлөм түзө алабыз. Мен силерге азыр этиштин чактарын билиш үчүн эмне менен беремин балдар? Сүрөттөр аркылуу көнүгүштерин иштейбиз. Сабактын максаты силерге түшүнүктүү болсо, анда этиштин келер чагын билиш үчүн кандай суроо берет экенбиз, көңүл бургула. Этиштин келер чагы заттын кыймыл аракетинин алдыда боло турганлыгын билдирип, эмне кылат, эмне болот деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Адилет дары ичет. Эмне кылат? Ичет. Сүйлөмдүн биз бүгүнкү тема этиштин эмнеси? Келер чагы болгондуктан, эгерде биз сүйлөмдүн ичинен, тексттин ичинен этиштин келер чагын табыш керек болсо, биз эмне деген суроолор берет экенбиз балдар? Көңүл бургула. Эмне кылат, эмне болот деген суроолор берилет. Бул жерде эмне кылат, эмне болот деген суроолор карагыла. Бул этиштин келер чагын билдирүүчү эмнелер экен? Суроолор экен балдар. Иш дептерге жазып алсаңар болот, жосоктун коюп угуп, эсиңерге тутуп алсаңар дагы жакшы болот эле. Эми сүрөттү карагыла. Сүрөт бүгүнкү темага тиешелүү. Бул сүрөттөн биз этиштин чактарын, эмне кылат, эмне болот деген суроону берүү аркылуу тапканга аракет жасашыбыз керек балдар. Кана сүрөткө көңүл бургула дагы. Сүрөттө балдар эмне кылып жатышат, эмне кылып атат? Чуркаганга даярданып атат, чуркап бара жатат. Карагыла. Эми кандай кылып суроо берсек болот? Марат чуркайт. Эмне кылат? Этиштин келер чагы. Чуркай элек эле. Марат чуркайт. Эмне кылат? Бул эмне болду? Этиштин келер чагы болду балдар. Марат чуркап жатат. Эмне кылып жатат? Чуркап жатат. Бул учур чак. Учурда эмне кылып жатат? Чуркап жатат. Келер чакта кыймыл аракет ишке ашпайт балдар. Эмне кылат? Марат чуркайт. Камданып жатат чуркаганга. Көрдүңөрбү? Сөз түрдө көңүл бургула буга балдар. Анан ары сүрөттө мынакей гүлдөргө суу куюп жатат. Көрүп атасыңар, сүрөттү жакшылап көңүл бурсаңар. Апам гүлгө суу куят. Колунда лейка бар экен балдар, карагыла. Кыймыл аракет ишке аша элек. Турат, көрдүңөрбү? Эмне кылат? Эмне кылат? Апам гүлгө суу куят. Этиштин келер чагы. Эмне кылат? Гүлгө суу куят. Али гүлгө суу куюу элек бирок балдар. Апам гүлгө суу куюп жатат. Бул учур чакты кошо берип атам. Эмки сабакта, өткөн сабакта эгер өтүп калсак, эсиңерде болуш керек да, бунун баардыгы силердин.
Апам күлгөсү коет, көрдүңүзбү? Келер чакта кыймыл аракет ишке ашпайт. Эмне кылат? Эмне кылат? Апам гүлгө суу куят. Эми карагыла бул жакты. Сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттө кимди көрүп атабыз биз? Сүрөттө жолдон өтүп жаткан баланы көрүп жатабыз, Эмне кылат? Карагыла. Эми кандай өзүңөр сүйлөм түзүп көрүүгө аракет жасагылачы. Эмне кылат? Марат жолдон өтөт. Өтө элек кыймыл аракет ишке аша элек. Ошондо этичтин келер чагы кыймыл аракет ишке ашпай тургандыгын көрсөтөт. Келер чакта ошол кыймыл аракет ишке аша элегин көрсөтөт. Эмне кылат? Азамат жолдон өтөт. Бул жерде карагыла. Биз бул жерде эмне кылат деген суроо бербейбиз, биз анткени бул жерде көп балдарды көрүп жатабыз. Көптүк түрдө алышыбыз керек суроону. Кандай кылып алышыбыз мүмкүн? Эмне кылышат деген суроону алабыз, балдар. Карагыла, эмне кылышат? Балдар канаттууларга уя жасашат. Кыймыл аракет айыл ишке аша элек сүрөттөрдө бердим, көрдүңөрбү? Эмне кылышат? Балдар уя жасашат. Түшүнүктүү эле болуш керек деп ойлойм. Этичтин келер чагында кыймыл аракет ишке аша элегин көрсөтөт экен. Эми сүрөткө карап сүйлөм түзөбүз деп турат. Карагыла. Биз бул жерден 3 сүрөттү көрүп атабыз. 1, 2, 3. 3 сүрөттө тең ошол эле бир эле баланы көрүп жатабыз. Ошол бир баланын кыймыл аракети кайсыл учурда кантип ишке ашат? Көңүл бургула, балдар. Кандай кылып биз этичтин келер чагын колдонобуз? Бул жерге учур чагын колдонобузбу же өткөн чагын колдонобузбу? Кайсы чактарды көрсөтүп атат бул сүрөт? Кана ойлонгулачы. Кайсы чакты көрсөтүп берип жатат бул? Эмне болот? Азаматтын тиши ооруйт. Эмне кылат? Азамат больницага барат. Эмне кылат? Азамат менен эжеси тиш доктурга барат. Карагыла, бул жерде ойлонгулачы. Этичтин келер чагы кайсы эки сүйлөмдө көрсөтүлдү? Кайсы сүйлөмдөрдө биз этичтин чактарын көрө алдык? Бул жерде 3 сүйлөм бердик. Азаматтын тиши ооруйт. Азамат больницага барат. Азамат менен эжеси тиш доктурга барат. Карагыла, балдар. Азаматсыңар бул жерде эмне кылат? Эмне кылат? Кыймыл аракет ишке аша элек. Бул этичтин келер чактарын билдирди. Азамат больницага барат. Азамат менен эжеси тиш доктурга барат. Бул этичтин келер чагын билдирген эмне болду? Сүйлөмдөр болду. Кыймыл аракет айыл ишке аша элек. Азаматтын тиши ооруп жаткандыгы бул этичтин келер чагына тиешеси жок, балдар. Түшүнүктүү болдубу? Мен силерге бүгүнкү этичтин келер чагын жалаң сүрөттөр, көнүгүүлөрдү сүрөттөр аркылуу иштедик. Эми этич сөздөр кайсы чакты билдирет дейт. Бул жерде этич сөздөр барбы же жокпу? Көңүл бурсаңар, балдар. Бул да бизге керектүү нерсе. Тилибиз так жакшы сүйлөө үчүн бизге жаңылмаштар сөзсүз түрдө керек. Жылкы жыйырмага чыкпай картаярбы? Картайган жылкынын сөөгү аркаярбы? Картайган жылкыны картайган киши кайтарарбы дейт. Карагыла. Ойлонуп көргүлөчү. Этич сөздөр кайсы чакты билдирет? Бул жерде барбы? Чыкпай, эмне кылбай, чыкпай сөөгү. Азаматсыңар кимде десе, бул жерде этичтин келер чагы эмне жок деп айтсак болот. Анткени эмне суроо иретинде гана айтылып жатат, балдар. Азаматсыңар кимде ким жок деп жооп тапса. Эмесе, балдар, биз сүйлөкөбүздү өстүрүүгө дайыма биз жомокторду, табышмактарды, ар кандай жакшы тексттерди алабыз. Мен бүгүн силерге акылдуу кыз деген жомокту алгым келди. Аябай кандай жакшы эмне. Өткөндө биз бул жомоктун өткөн сабакта мен силерге бул жомок жөнүндө маалымат бергенмин, Жанагы хан өлүп калып, анан ал ханды эмне кылды эле?
өздөрүнө хан шайлаш үчүн хандын жанагы чымчыгы келип бир койчунтан да ошол хан болуп, анан эл аны эмне кылып атат, үйлөнсүн деп үйлөндүрүп жаткан кези болуп атат. Акылдуу кыз. Эми ошол эмне кылыш үчүн аял алган болчу. Анан табышмак берип, кимде ким ошол хандын табышмагын тапса, ошону аялдыкка эмне кылам деген, алам деген болчу. Эгер эсиңерде бар болсо, балдар. Анда эмесе мен жомокту окуп берейин. Жомок негизги мазмунун түшүнгөнгө аракет кылгыла жана тарбиялык мааниси канчалык экенин билгенге аракет жасагыла, балдар. Акылдуу кыз. Кыздар табышмакты таба алышпай, күндө 2 маал хандын үйүнө чубап барып кайтып жатышты. Бир күнү талаадан отун алып жүргөн чор таман кедейдин чолок этек кызы: эжекелер, күндө 2 маал чубайсыңар, кайда барып жүрөсүңөр деп сурап калды. Анда бир кыз: эмнеден айланасыңбы? Отунуңду алганды билсеңчи, деди. Экинчи бир: койчу, бул байкуш дагы угуп калсын деп хандын табышмагын айта кетти. 3 күн мөөнөт берди эле, 3-күн бүттү, таба албай бара жатабыз, деди кедейдин кызы. Эжекелер, мен дагы силерге кошулуп барайын, деди. Кыздар кошуп ээрчитип алышты. Хан: табышмакты ким тапты? Деп сурады. Кыздардын эч кимиси үн чыгарбастан турушты эле. Кедейдин чолок этек кызы тура калып, ханым, табышмагыңызды мен чечтим дегенде, хан: чечкениңди айтчы, деди кыз. Күн чыгыш менен күн батыштын ортосу күн үчүн бир күндүк жол. Анткени күн эртең менен чыгып, кечинде батат. Жолдо конуп түнөп жүргөнүн көрбөдүм. Экинчи табышмагыңыз: асман менен жердин ортосу каш кабактын ортосу. Кашыңызды көтөрүп өйдө карасаңыз асман, кабагыңызды түшүрүп ылдый карасаңыз жерди көрөсүз, дейт. Үчүнчү табышмагыңыз: калп менен чынын ортосу 4 гана эли. Кулак менен укса, көзү менен көрсө, кулак менен укса бул калп, көз менен көрсө чын. Кулак менен көздүн ортосунда 4 эли ыраактык бар, деди. Хан табышмагын таптырып жиберип: эми 1-3 ооз табышмак айтайын. Ошо табышмакты тапкан кызды алам деп табышмагын айтты. Кордук деген эмне, муңдук деген эмне, зардык деген эмне? Дагы 3 күн мөөнөт берди. Кыздар үйлөрүнө барып, күндө 2 маал келип, бирөө табышмакты чече албай угары болуп кайтып жатты. 3-күнү хан кыздардын табышмагын сурап, таба албагандар үчүн кыздардын башын алмакчы болду. Ошондо мурунку табышмакты тапкан кедейдин чолок этек кызы туруп: ханым, сөзүңүзгө кулдук. Табышмагыңызды таба албай калган үчүн кыздарга айып жок. Баарыбыздын башыбызды алган жатасыз. Ичибизден таап кетсек, баардык кыздар ажалдан калган турат, бирок ал кызды сиз чаңганы турасыз, деди. Хан: жок, бир сөзүм эки эмес, табышмакты туура тапкан кызды алам, деди. Анда кедейдин чолок этек кызы: эмесе мен таптым, деп чече баштады. Кордук деген оору болот, муңдук деген өлүм болот, зардык деген жокчулук деген сөз, ханым, деди. Хан табышмакты тапканына ыраазы болуп, ал кызды жанына алып калып, калган кыздарды үйлөрүнө жиберди. Ажалдан калдык деп сүйүнүп үйлөрүнө кайтышты. Хан кедейдин кызын жакшы кийиндирип, нике кыйдырып, аялдыкка алат. Эми ургаачыдан акылдуусу экенсиң, башка бирөөгө акыл үйрөтпө. Акыл үйрөтүп койсоң, катын болбой каласың, дейт. Менин аялым болбой каласың, деп атат. Бир күнү хандын бир жигити күнөөкөр болуп, айласы кетти. Айылдагылар хандын аялына барып айтсаң, акыл таап ошол куткарат, дешти. Жигит хандын аялына муңканып келип: ханга күнөөкөр болуп калдым, деп акыл сурады. Аялдын боору ооруп, жигитке акыл үйрөтүп: кимден үйрөндүң десе, мен экенимди айтпа,
деди. Жигит аялдын үйрөткөн акылы менен кутулуп кетет. Аны хан билип, ким үйрөттү? Айткын, айтпасаң өлтүрөм дегенде коркконун сиздин аялыңыз айтты эле деп чынын айтып берди. Хан аялына келип, убадабыз бар эле, мен ыраазы болоюн, сен мага ыраазы болгун. Аздыр көптүр жолдош болуп бирге турдук. Эми менин тактымды кой, таажымды кой, андан башка сүйгөнүңдү алып кет, деди. Аялы, жакшы болот. Бул сөзүңүзгө рахмат. Мен бир тамак жасайын. Бирге олтуруп ичели, андан соң кетейин, деп тамакты жедирип, арак берип, ханды мас кылып уктатып, тактысын таажысын калтырып, эки аргымакты арабага коштуруп, ханды арабага салып, даңгыр жол менен заң ызгытып, коңгуроону шарактатып алып жөнөйт. Бир шаарга барганда хан көзүн ачса аял жанында, өзү бир башка шаарда жүрөт. Хан чоочуп кетип, ой, мени эмне кыласың? Десе аялы, ханым, сөзүңүз эки болбосун. Тактымды кой, таажымды кой, башка сүйгөнүңдү ал дедиң. Тактыңызды калтырдым, таажыңызды калтырдым. Андан башка сүйгөнүм сиз экенсиз. Сизди алып келдим, деди. Хан өзүнүн сөзүнө чыгылыштуу болуп, аялы менен бирге туруп калган экен. Мына бул биз акылдуу кыз жөнүндө эмне кылдык? Азыр жомок окудук. Карагыла, акылдуулук деген бизде эмнеге алып келет? Карагыла, кедейдин эч кимге билинбеген кызы эмне болду? Падышанын аялы болду. Ал кантип жубайы болуп калды? Өзүнүн акылдуулугу менен эмне болду? Хандын жубайы болду. Кана эң негизги хандын берген табышмактары кайсыл эле? Кана кайсы болду балдар? Эң биринчи табышмакты ким таап? Хан кандай табышмактарды берди эле? Күн чыгыш менен күн батыштын ортосунда канча аралык жол бар деген, Анан дагы асман менен жердин ортосунда канча аралык жол бар, калп менен чындын ортосу канчалык деген табышмакты берген, Кандай кылып жооп берди? Күн батыш менен чыгыштын ортосунда эмне? Бир күндүк жол бар деди. Ал эмне деди? Күн үчүн бир күндүк жол деди. Анткени күн эртең менен чыгып, кечинде батат. Чыгыштан батып, күн чыгыш, анан батыштын. Кандай болуп ойлонгула балдар? Анан кийин мынакей. Асман менен жердин ортосу каш менен кабактын ортосунда дейт. Асман менен, эгерде биз каршыбызды өйдө көтөрсөк, асманды көрөбүз. Ал эми кабагыбызды ылдый салсак, жерди көрөбүз, А калп менен чындын ортосу эмне дейт? Кулак менен көздүн ортосунда төрт эли ыракта деп жооп берди балдар. Биз азыр тактап алдык. Хандын табышмагын ким тапты? Балдар, хандын табышмагын сөзсүз түрдө кедейдин чортаман кызы тапты. Хан кайсы кызга үйлөндү? Хандын табышмагын тапкан кызга үйлөндү балдар. Хандын аялы эмне үчүн ханды алып кетип калды? Хан анткени ага эмне кылды? Бул дагы кыздын акылдуулугу, амал-көйлөгүнөн улам ал өзү кайра хандын жубайы болуп калды балдар. Мына эгерде биз канчалык китепти көп окусак, көп аракеттенсек, ошончолук эмне кылат экенбиз? Акылдуу боло алат экенбиз балдар. Анда эмесе балдар, бүгүн сабагыбыз да аягына келип жетти. Үйгө тапшырма алабыз балдар. Үйгө тапшырма тексттин ичинен деп жомоктун ичинен келер чактагы сүйлөмдөрдү тапкыла. Сөзсүз түрдө бул жерде келер чактагы этичтин чактарын көрсөткөн сүйлөмдөр бар. Ошол сүйлөмдөрдү тапканга аракет жасагыла балдар. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Биз бүгүн сабакта этичтин келер чагы жөнүндө сүйлөштүк. Ушуну менен сак саламатта калгыла. Сөзсүз түрдө үйгө берилген тапшырмаларды аткарат деген ойдомун. Саламатта калгыла балдар.